АКШ армиясынын чоң аскердик күчү Перс булугуна жетип келди. Алар кандай болгон техникалар жана эмнеге жөндөмдүү? Иран менен чыңалуу күчөгөн сайын АКШнын аскери учак ташуучу кемесинин соккуруу тобу Перс булугуна жетип келди. Американ аскерлери акыркы жолу жакынкы чыгышта июнь айында Израилдин Тегеран менен болгон 12 күндүк согуш учурунда Ирандын 3 өзөктүк объектисине соккуруудан бир нече күн мурун чоң күч топтошкон болчу. Ушул айда АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандагы өкмөткө каршы нааразылык акцияларын колдоп чыгып, өкмөт катуу кысым көрсөтүп жатканда жардам келе жатат деп билдирди. Бирок өткөн аптада Трамп ал оюнан кайтканын маалымдаган. Ошондон бери нааразылык акциялары басылды. АКШнын аскердик кемелери Перс булугуна келип, Иранга кайрадан соккурууга даярданып жатабы. Трамп бейшемби күнү АКШнын армадасы Перс булугуна багыт алып жатканын, анын негизги максаты Иран экенин айтты. Биз Иранга көз салып турабыз. Иранга карай чоң күчүбүз бар, деди Трамп. Керек болсо ошол тарапка көптөгөн кемелер, чоң флотилия баратат. Эмне болорун көрөбүз. Иранга каршы чоң күчүбүз бар. Эч нерсе болбосо экен дейм. Бирок биз аларды абдан кылдаатык менен байкап жатабыз. Абрахам Линкольн аскери учак ташуучу кеме бир жумадан ашык убакыт мурун түштүк Кытай деңизинен жакынкы чыгышка багытын өзгөрткөн. Анын согуштук учак ташуучу кемелердин тобуна Ирандын тереңиндеги буталарга соккурууга жөндөмдүү Томагавк канаттуу ракеталары менен жабдылган Арли Берг классындагы эсминецтер кирет. Well, it works to reinforce the US presence in the region without... Бул аймакка дагы бир аскердик кеменин соккуруу тобун жөнөтпөстөн АКШнын аймактагы коопсуздугун бекемдөө максатында иш алып барат. Ошондой эле жерде АКШнын күчтөрү бар. Бул кемелер чалгындоо маалыматтарын чогулта алышат жана алар сигнал катары кызмат кылат. Албетте бул АКШнын оздуктоо позициясынын бир бөлүгү жана эгерде жакынкы чыгышта бир нерсе болсо, аларды иштетүүгө болот. Мисалы, эгерде Ирандын прокси топтору жакынкы чыгыштагы АКШнын базасына соккурса, анда АКШ бул аскердик кемелерин колдонот. Же Иран өзүнүн өзөктүк программасы боюнча талап кылынган нерсени кайрадан аткарбаса, же башка нааразычылык акциялары пайда болсо жана АКШ кийлигишүүнү зарыл деп эсептесе, иштеши мүмкүн. Демек, негизинен бул күч проекциясы. Муну менен АКШ күч колдонууга даяр экенин билдириши керек жана ошол эле учурда аймактагы АКШнын өнөктөштөрүнө АКШнын аскердик күчү бар экенин, АКШ муну олуттуу кабыл алып жатканын билдирет. Жана албетте биз Иранга караганда бир аз кеңири ойлонушубуз керек. Сирияда да ислам мамлекети жана түндүктөгү күрттөр менен көйгөйлөрүбүз бар. Газа дагы эле туруксуз, ошондуктан АКШнын көз карашынан алганда азыр ал жерде АКШ күчтөрүнүн болушу маанилүү. Жакынкы чыгышка барган АКШнын аскердик кемелери ошондой эле баллистикалык, канаттуу ракеталардан жана башка аба коркунучтарынан жана ракетадан коргоочу эгида согуштук системасы менен жабдылган. Абрахам Линкольн бул мобилдик аба базасы катары кызмат кылган. Дүйнө жүзү боюнча согуштук, байкоо жүргүзүү жана колдоо миссияларын аткарган АКШнын өзөктүк энергия менен иштеген учак ташуучу кемеси. Good evening, Phil. Well, what we have to understand is... Негизинен ал эсминецтер менен аскердик кемелер абадан жана ракетадан коргойт. Ал эми учак ташуучу кемеде 80ден 90го чейин учак болот. Ошентип сиз абадан коргонуу операцияларын гана эмес, жердеги аскерлерди колдоо операцияларын дагы жүргүзө аласыз. Негизинен ал эмне экенин мен аны сөзсүз түрдө армада деп атабайт элем. Анткени биз бир аскердик учактарды кеменин соккуруу тобу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Жана жакынкы чыгышка мурда жайгаштырылган операцияларда мындайлардын бир нечеси болгон. Демек, бул ирет көбүнчө канаттуу ракеталары бар кемелер барды. Вашингтон Ирандын өзөктүк объектилерине соккурганда АКШнын күчтөрү суу астында жүрүүчү кемелерден 30 Томагавк ракетасын учуруп, B-2 бомбалоочу учактары менен соккурганын жарыялашкан. Бейшемби күнү Ирандын жогорку лидери Али Хаминейнин кызматтан кетишин каалайсызбы деген суроого Трамп: "Мен ага киришким келбейт. Бирок алар биз эмнени кааларыбызды билишет. Көп адам өлтүрүлдү" деп жооп берди. Ал ошондой эле күч колдонуу менен коркутуулары Иран бийлигинин нааразычылык акцияларына катышкан 800дөн ашык адамды өлүм жазасына тартууну токтотконун кайталады. Алар демонстранттарды өлүм жазасына тартууну жокко чыгарышты. Алар чындыгын аны жокко чыгардык дешти. Кийинкиге калтырышкан жок. Ошого бул жакшы жышан болду. Бирок ал тарапка биздин чоң флотубуз бара жатат. Ким билет? Балким биз аны колдонбошубуз да мүмкүн. Бул дооматты Ирандын расмий өкүлдөрү четке кагышты.
Аты аталбаган AQShnын расмий өкүлү Рейтер агенттигине жакынкы чыгыш үчүн кошумча абадан коргонуу системаларын караштырып жатышканын, бул Ирандын аймактагы AQShnын базаларына соккусунан коргонуу үчүн абдан маанилүү экенин айтты. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары нааразычылык акцияларында 3117 адам, анын ичинде 2427 жай тургун жана коопсуздук күчтөрүнүн мүчөлөрү каза болгонун билдиришти. AQShnын жакынкы чыгыштагы аскердик базалары. Америка жакынкы чыгышта ондогон жылдар бою аскердик базаларын иштетип келет. Жана ал жерде 40 миңден 50 миңге чейин аскери бар. Тышкы мамилелер кеңешинин маалыматы боюнча, AQSh аймакта кеминде 19 жерде туруктуу жана убактылуу аскердик базалардын кеңири тармагын иштетет. Алардын 8-и туруктуу базалар болуп саналат жана алар Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Катар, Сауд Аравиясы жана Бириккен Араб Эмирлигинде жайгашкан. AQSh алгачкы жолу жакынкы чыгышка 1958 жылдын июль айында аскерлерин жайгаштыра баштаган. Ал учурда аскерлер Бейрутка жөнөтүлгөн болчу. Иран кандай жооп кайтарды? Иран армиясы менен анын Ислам революциялык гвардия корпусунун ортосундагы координацияны жетектеген Али Абдуллахи Али Абиди бейшемби күнү Иранга каршы сокку урсаңар, анда AQShnын жакынкы чыгыштагы бардык аскердик базаларын бомбалайбыз деп эскертти. Революциялык гвардиянын командачысы генерал Мухаммад Пакпур 2 күндөн кийин Иран согушка толук даяр деп билдирди. Ал Вашингтон менен Израилде туура эмес кадамдарга баруудан этият болууга эскерткен. Ушул айда Вашингтон жакынкы чыгыштагы базаларынан айрым кызматкерлерин чыгарып кетти. Шейшемби күнү болсо Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Тегеран кол салууга дуушар болсо жооп кайтарарын айтты. Толук кандуу тирешүү албетте катаал болот жана Израиль жана анын өкүлдөрү ак үйдү ишендирүүгө аракет кылып, кыялдангандан ал да канча узакка созулат деди ал. Аба каттамдары токтодубу? Толугу менен эмес, бирок AQSh менен Ирандын ортосундагы чыңалуу күчөп, айрым каттамдардын токтотушуна алып келди. Дем алыш күндөрү Air France Парижден Дубайга 2 каттамын токтотту. Алар учуулардын коопсуздугу үчүн геосаясий кырдаалды тынымсыз көзөмөлдөп турарын билдиришти. Ошондон бери алар каттамдарын кайра жандандырды. Luxair ишемби күнү Люксембургтан Дубайга уча турган каттамын аймактын аба мекендигине таасир этип жаткан чыңалуу жана коопсуздуктун жоктугунан улам жана башка бир нече авиакомпаниялар тарабынан көрүлгөн чараларга ылайык 24 саатка токтотуп турат деп билдирди. Дубай эл аралык аэропортуна конгондор ишемби күнү Амстердамдан уча турган Голландиялык KLM жана Трансавиа авиакомпаниялар каттамдарын токтотушкан. Жума жана ишемби күндөрү Израилден Тель-Авив шаарына уча турган айрым KLM каттамдары да үзгүлтүккө учурады. AQSh Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизди. Тегеранга кысымды күчөтүү боюнча уланып жаткан аракеттерине ылайык AQSh жума күнү 9 кемеден турган флотко жана алардын ээлерине санкцияларды жарыялады. Вашингтон аларды санкциялык эрежелерди бузуп, $100 миллион Иран мунайын чет элдик базарларга ташып жатат деп айыптаган. AQShnын каржы министри Скотт Бессент санкциялар Ирандын улуттук нааразычылык акцияларын басуу учурунда жарандарына карата кыянат иштерин жашыруу үчүн интернетке кирүүнү токтоткондугу үчүн киргизилгенин билдирди. AQShnын расмий өкүлдөрдүн айтымында, бутага алынган 9 кеме Палау, Панама жана башка тараптардын желектери астында сүзүп жүрөт. Алар товарларды айрыкча Орусия менен Ирандан аткезчилик жолу менен ташыган көмүскө флоттун бир бөлүгү.